Дооронбек Садырбаев, Мүнөз, Аңгеме. Областык телевидениянын эң алгачкы көрсөтүүлөрүн баштап бергени бир топ адис Ош шаарына бардык. Мейманканага жайгашаар замат мурда Ошту көрүш элек ысык көл, талас, Тянь-Шандык курбуларым. Туз насип буйруган экен, минтип эле жериңе келип калдык. Эми бирдеме дебейсиңби? Же ушинтип эле унчукпай коюп кутулуп кетейин деп турасыңбы? Дешип камкуулашты. Эмне, Оштун атактуу базарын көргөзүп келейинби? Конок койдон же Ош деген эмеспи? Биз толук бойдон сенин карамагыңдабыз. Кой союп берем десең да, тай союп берем десең да, эрк өзүңдө. Такыр эле колуңа эчтеке илмесе, семизирээк бир күрүптү аңтары тартсаң деле макулбуз. О, кайрандар десе. Андай оюңар болсо айылга жүргүлө. Бир силерге да мага да бирдей. Жо, андай эмес. Бизге караганда сенин өз жериң. Дешип курбуларым жаалап кетишти. Оңой кутулат экем деп ойлоба. Болуптур анда. Ушунчалык эле үмүт этип турсаңар, жүргүлө мени менен базарга. Кой болбосо да семизден тандап туруп, тордомо коондон бир союп берейин. Эчтеке чоктон көрө ошонуңа деле макулбуз ай. Дешип, 4 курбум ээрчип алды. Эки канаты тең керилип ачылуу турган заңкайган тейир дарбаза аркылуу коргондун ичине кирерибиз менен ар кайсы жердеги үймөктөлгөн коондарыбыз, килейген 40 кулактуу казандарда кайнап аткан ширелүү жыпар жыттанган кызыл көк шорпо, булоосу буруксуп, айтылуу өзгөн күрүчү менен кисар коюнун куйрук майына басылган титиреген палуу, 40 алекей тизилген тал себеттерден ашып ташкан, шиңгилдери чоң кочуш чилги жүзүм, эзилеп ышкан жалыраңданган шабдалы, уруктары көз мончоктой мөлтүрөгөн тилим анар, балдаамданган анжир, койчу ушул өңдөнгөн базар толтура дүрүм дүйнөнүн аркыл жыттары каңылжарды каптай берди. Актөөнүн карты жарылып, бышыкчылыктын туу чокусуна чыгып, базар кызып турган учур экен, элта бык-бырдай кайнап, чоң коргонго батпайт. Кана, мейман жигиттер, албасаңыздар да даамынан эле ооз тийип кетиңиздер. Анысы үчүн акы албайбыз, дешип, аларды сатып отурушкандар ичи койнубузга киришип соодасын жүргүзүүнүн аракетинде. Ой тоба, окмошун кургурдукка биздин мейман экенибизди кандай билип алышты буларың? Деп Орозбек өзүнчө таңданып жүрөт. Эй, Орозбек Оштун мейманы деп чекеңе жазылып турбайбы? Деп каткыра күлөт Жусуй. Булардын баары өзлөрүн ушул базардын ээсибиз деп эсептеп, ар бир сатып алуучуга мейман катары мамиле кылышат, деп түшүндүрдүм. Эзелтен берки бияктын базарларынын өзгөрүлбөс салты ушундай. Алактабай жакшыраак карасаңар туугандар да табылып калат, деп адамдардын агымын аралап баратам. Тегине, теги үймөк коонун түбүндө ак калпагы менен бетин калкалап бирөө жатпайбы? Болсо болбоду, ошол тууганым. Жүргүлө. Өз тууганымдын коонуна союп берейин. Ай, күмөнүм бар, деп Арсугул айерге барууга анчалык ынана берген жок. Бияктагылардын французунан өйдө ак калпак кийишет экен, теге деле кыргыз эмес го. Жеринин шарты ушундай болсо кантчысын, бердин ысыгына ак калпактан бөлөк баш кийим туруштук бере албаса керек. Баарыбыз ошол тарапты көздөй бастык. Бир сүйрүйгөн узун коонду жазданып, таар каптын үстүндө жаткан карыянын жанына барып салам айтсак, ал ошол жаткан калыбынан козголбостон алек алды да, калпагын кичине жылдырып бир көзүн ачып, Орозбек кармап турган килейген коонго 3 сом берсеңер болот, деди. Мен карыяны кичине сөзгө салгым келип, аксакал, 1,5 сомго берер белеңиз, деп сурадым. А мейлиң, алсаң ал. Кап, аттигиниң, деп Жусуй бир жагынан чыкты. Ушул турган бешөөбүздүн капчыгыбызды азыр аңтара келсеңиз, сокурдуйун чыкпайт аксакал. 1,5 сомубуз болсо, сиздин коонуңузду сатып алып жеп кетет болчубуз. Бирок айлаканча, бизде андай акча жок. Пулуң болсо базар, болбосо мазар деген тура атаганат. Жүргүлө жигиттер,
Дагы бир жолу пул тапканда келербиз. Орозбек колундагы коонду ордуна коюп, калгандарыбыз да ага кошулуп базар аралай басып жөнөгөнүбүздө карыя өйдө болуп, камырабастан калпагын башына кийип, шадылуу колу менен жанагы коонду көтөрүп алды да: "Эй, токтогула. Бери баскыла. Силерди пул тапканда келет деп, ушул жерде күтүп отура бермек белем. Пулуңар жок болсо да мына коонду алып кеткиле" деп айбаттуу унчукту. Биз кайра келип, сыңар тизилей карыяны тегеректеп отурдук. "Биз ушул жерден союп жесекпи" дедик эле. "Жей бергиле. Силерди бирөө жебей деп атабы? Сое турган аспабыбыз жоктугунан ушинтип отурбайбызбы, аксакал?" Карыя болсо, кишинин мазесин алып каяктан келген эмелер эле дегенсип, биз тараптан чалык жактыра бербей карап турду да, жайбаракаттык менен маасысынын кончундагы бычакты сууруп чыгып, кынсыны менен мага узатты. Биз бири-бирибизди тиктешип алып, башталган оюнду үзгүбүз келбей, ошол жерде отуруп коонду соя баштадык. Коон даамы бал татыган, ширелүү чыкты. Ал алга келгенде карыя да жок дебестен биз менен кошо жешти. "Аксакал, жаныңыздагыларга менин дарбызым кант, менин коонум шекер, кетип кала элегимде алып калгыла, арзан берем" деп тезирээк сатып кетүүгө жан талашып атышса, сиздин минтип жатып алышыңызга жол болсун. Керек киши келип алат да. Ошунун баары сагысгандай шакылыктап жанагы кемпирдин кылганы" деп карыя үйүндө жаткан байбичесине ушул жерде отуруп ачуулана баштады. "Ошол жерде эле атай машина менен келгендерге өткөрүп берейин десе болбой, кымбатыраак сатасың деп мени бу жерге жиберип Анан момунда элдин арасында ушу сакалым менен жанагынтип кантип кыйкырам? Тааныштар көрүп калышса өлбөдүмбү? Шашпа сен. Эмдиги жолу андай кыйын неменин өзүн жиберем базарга." "Ошентиңиз", деди Орозбек. "Ошентем эле" деп карыя Орозбекке олурая карады. "Ошенткенден коркот деп турасыңбы мени? Кудай сактасын. Андай ойдон алысмын, аксакал." Баарыбыздын жылмайып турганыбызды көрүп карыя кичине уялыңкырай түштү. "Аксакал, кайерлик болосуз?" "30 адырдан. Эмне чарбаң бар эле?" "Жер тамырынан эл тамыры көп деген эмеспи? Сураштырып отуруп, жек жаат чыгып калабызбы деген үмүт да", деди Орозбек. Эми өзүңө келдиң, балам. Өзүң кимдин уулусуң?" "Чолпонкулдун." "Кайсы Чолпонкул?" "Оттуктагы кара устачы." "Андайды укпаган экенмин. Кайсы уруу болосуңар?" "Уруубуз бугу." Баракелде. Дурус сөзүң бар экен, балам. Анда аркалык турбайсыңарбы?" деди карыя кантсе да таанышына жолуккансып кичине жандана. "Айтканың ырас болсо, биздин жакынчылык жагыбыз жок экен. Биз мундуз болобуз." "Анда экөөбүз тууган экенбиз, ата. Мен мундузмун" деп мен бир жагынан чыктым. "Бирок түрүңүз мундуздун базарчы карыяларына окшобойт го?" "Базары курусун, балдар" деп карыя ымандай сырын жашырбай айта баштады. "Базар сазарың менен ишим жок. Өмүр бою ат жалынан түшпөй, мал артынан жүрүп күн көрүп келгем. Жайкысын жайлоо, кышкысын кыштоодон түшпөй, дыйканчылык дегениңе шыгым жок деме болчумун. 2-3 жылдан бери эле жакада калалычы деп кемпирим кулактын кужурун ала бергенинен жылкыларды өткөзүп берип, быйыл кыштакта калганбыз. Бирөө кулак мурдумду мулуйтуп кеткенсип, бук болгонума чыдай албай, жаз алды менен өзүмдүн короомо, жайлоого көчүп кетишкен уулум менен кошунабыздын короолоруна элди туурап, коондун уругун тигип койдум эле. Мунун деги эле арсыз неме болот экен, өзүнөн өзү сайдын ташындай болуп 3 короого батпай жайнап жатып калды. Үйдө дагы ушундай үймөктөн 5өө жайылып атат" деп оор күрсүнүп, коондор тарапка башын жаңсап койду. "Быйыл аман эсен булардан кутулуп алсам, кемпирим үйдөн кууп чыкса дагы эмдиги жылы жылкыларымды кайра өз колума алам." "Бул олтурушуңузда алдагы үймөктөн бир айсыз кутула албайсыз го", деди Арсоол. "Сатылбаса турар. Кошунабыздын машина айдаган баласы бар. Кечинде келем деген, келсе ошонун машинесине жүктөп алып кетип калабыз." "Үйгө алып кетесизби?" "Үйгө алып барып башыма урамбы мынча коонду? Жол катары жек жаат, тааныш тууныштарга таратып берип түгөтүп жиберебиз.
Силер да bir-birden көтөрүп кеткиле. Өзүңөр эмне чарба менен жүргөн эмесиңер? Биз сиздердин областка телестудия ачканы келдик. Телевизор оңдойсуңарбы? Жок, биздин кызматыбыз таптакыр башка. Каерден келдиңер эле? Фрунзеден. Бешөөбүздүн сырткы кебетебиз базардагылардан бир аз айырмаланып турганынанбы, же жабыла күлүп, бак-бак сүйлөгөнүбүздөн байтур, биринекин базарчылар акырындык менен бизди тегеректешип, астыртан сөзүбүзгө кулак түрө башташты. Мунун сесерибиз менен бешөөбүз тең ордубуздан туруп, бирден коонду колубузга алып базарчыларды турадык. Биздин коонду сатып албасаңар, кодду Кокон кыштактагыдай болот. Кокон кыштакта эмне болду эле? Эч ким албай койгонунан бир машина коонду бош жерден таштап атып баса бергенбиз, деп тамашалуу сөздөр менен сунуш кыла баштадык эле. Көпчүлүккө биздин олдоксон жорухубуз кызык көрүндү окшойт. Кээелери каткырып күлүп, кайбирлери калп эле урушмуш болушса да, биз менен соодалашып отурбастан сураганыбызды колубузга карматып, бирден коон сатып алып кетип атышты. Карыя не бир биз сатып аткан коондору тарапты, не бир элден алып жаткан акчаларды карап да койбостон, кимгедир таарынгандай дулдуюп өзү менен өзү болуп отурду. Анан бир чай кайнамдын ортосунда анын коондорун сатып бүтүп, акчасын түп-түгөл бойдон колуна карматтык. Аксакал, мына, бул 3 сом жанагы өзүңүз менен чогуу жеген коондун акысы, деп мен чөнтөгүмөн 3 сом алып сунсам, карыя тим кой албайм дебестен мени бир азга улурая тиктеп турду да анан ошол эле камырабаган калыбынан жазбастан 3 сомдукту алып мурункулардын арасына кошуп койду. Анан сыпайыгерчилик үчүн болсо да, балдар, жардамыңарга рахмат деп койбоду. Коштошкон да жок. Жерде жаткан таар кабын алып кагып, төрт бүктөп колтугуна кысты да, жай баракат баскан калыбында адамдарга аралашып кетти. Курбуларым аксакалдын жоругун талкууга алышып, каткыра күлүшүп, базар аралай басышты. Мен болсо эмнегедир бир кызыктай болуп, кыялымда ымыркай кесиме кайра барып, биздин айылдагы эба капаат болуп кеткен, мүнөздөрү салмактуу, ааламды сел каптаса да бир камырап коюшпаган кадырлуу абаларымдын жоруктарын эстеп, жанагы карыянын карааны үзүлгөнчө карап турдум.